Ден соолукка кайдыгер мамиле жасап, санитардык нормаларды эске албагандыктан сулуулук салон жана чач тарач медициналык кызматкерлердин ишке болгон кош көңүл мамилесинен улам гепатит илдетин оңой эле жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Бул дарттын дагы түрлөрү көп. Анын кабылдоосу адам организми үчүн өзгөчө кооптуу дешет адистер. Боордун цирроз оорусуна алып келет. Ушул тема боюнча бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? ЛТР каналында Ден соолук программасы кайрадан эфирде. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушул тема боюнча биз менен маектешүү үчүн студиябызга атайын адис келген. Мен сиздерге тааныштырсам. Чолпон Оморбекова, Акжан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер, гепатолог, гастроэнтеролог, медицина илимдеринин кандидаты. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач дал мына ушул боордун цирроз оорусу жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл учурда бейтапка боордун циррозу деп диагноз коесуздар? Алгач эле бул цирроз оорусу эмне дегенди айта кетсек, бул цирроз оорусу өнөкөткө айланган боор ооруларынын акыркы стадиясы деп атайбыз. Бул эң оор оорулардын түрлөрүнүн катарына кирет. Бул цирроз оорусу боордун клеткаларынын, гепатоциттердин кайра калыбына келбей туруп поражение болуп, разрушение болгон стадиясы бул боордун цирроз оорусу деп айтып коебуз. Эми цирроз оорусу эмнеден пайда болот, кайсы себептерден? Азыр айтып кеттим, ошол өнөкөткө айланган айрыкча бул вирустук гепатиттерден пайда болот биринчи орунда. Андан кийин алкоголдук спирт ичимдиктерин ушу контролу жок, өтө көп убакытка чейин ичкен убакта дагы ошо боордун алкоголдук циррозуна алып келет. Андан кийин боор клеткаларын көп ушундай залакка келтирген лекарстволор, дары дармектерди узак убакытка ичкенде дагы ушундай боордун циррозу пайда болот. Андан кийин врожденный гепатит деп коебуз. Ошо иштен эле боор ооруп төрөлгөн врожденный цитомегаловирусный гепатит, врожденный гепатит С, Б деген ушуларда дагы жаш балдардан баштап пайда болот. Андан кийинки наследственный оорулар деп коет, тубаса оорулар. Мисалга алсак, тирозиноз, гемохроматоз, ушуга окшогон көптөгөн боордун жана тубаса ооруларында дагы ушул циррозго алып келиш коркунучу бар. Ушул азыр эми цирроз менен ооругандардын саны акыркы убактарда аябай көбөйдү. Мына дүйнө жүзүн алып карасак, жылына ушул боордун циррозунан 40 миллионго жакын адам кайтыш болот экен. Анын ичинен Европада 175 миң адам ушул жылда цирроз оорусунан кайтыш болуп турат экен. Эми бизге жакын ушул мына СНГ өлкөлөрүн карай турган болсок, Россияда 100 миң адамга 25-30 жылда ушул цирроз оорусу пайда болуп турат экен. Жакшы. Мына ушул боордун цирроз оорусуна бирден бир себеп гепатит илдет деп калдыңыз да. Гепатиттин кайсыл түрү менен ооруган адам ушул цирроз оорусуна батыраак кабылып калат? Эми бул көбүнчө биз айтабыз да, эгерде вирустук гепатитти убагында билип, убагында лечение кыла турган болсок, анда ал циррозго өткөрбөгөнгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Эми көпчүлүк учурда бизде мына гепатит Сда латентная форма деп коет, билинбей турган формада өткөндүктөн ушул гепатит Сда цирроз 97% болот экен деп бүт бардык ушул литератураларда жазылып келет. Андан экинчиден гепатит дельта деп коебуз. Мына гепатит дельта Б вирус болбосо ал адамга жукпайт, же болбосо экөө бир мезгилде жугат, супер коинфекция деп биз бөлүп кетебиз дайым эле. Ошол гепатит Дна дагы цирроз оорусу тез өрчүп кетет экен да. Эми биз ошол гепатиттер менен жуккандан кийин ошол оорулар убагында билбей калса циррозго өтүп кетет. Анан эгерде билип кала турган болсо дагы өздөрү убагында лечение албаса, ушул өнөкөткө айланган гепатит Б, С, Д формаларында ошо боордун жана калыбына келбей турган клетка баягындай өлүп разрушение болгондо анан кийин цирротический изменениялер пайда болот. Эми бизде боорду биз эми циррозду айтардан мурда биз боордун функциясын көпчүлүгү мисалы үчүн билет, бул боор
детоксикационный функцияны аткарат деп. Организмге бүт тамак аш жеген нерселерибиздин баары киргенден кийин бизде бир эми өзүнчө эле бул кичинекей мини завод деп койсок да болот. Өтө көптөгөн бул функцияларды аткарат да биздин боорубуз. Бул обменный процесстерде, обмен белков, жиров, углеводов деп ошолордун обменный процесстерине гормондорду жөнгө салуу функциясы, андан кийин бүт токсиндерди бизге кирген баардык тамак аштардын зыянсыздандырып турган биздин органыбыз ушул боор болуп эсептелет да. Анан лекарство жесек дагы ошол жерден метаболизация болот, көпчүлүк зыянсыздандырып турат дагы, жаманын чыгарып, жакшысы калып дегендей ушундай обменный процесстерде катышып турат да. Андан сырткары боордо бизде жана канды уютуучу заттар, протромбин, фибриноген дегендер дагы ошол жерден иштелип чыгат. Эгерде ошол боор өтө залакка келип калса, ошол кровотечение болуп кеткен дагы ошол себептүү болот да. Ошого биздин азыр эми жанагы вирустар киргенден кийин печеньдин клеткаларын, мембранасын, гепатоциттердин мембранасын разрушение кылып, анан кийин ал жактан ферменттер көтөрүлүп чыгат. Ошол убакта биз ошол вирустарды өлтүрүп, убагында печеньдин клеткаларын сактап кала турган болсок, ошол биз айтып аткан необратимый процесс кайра болбойт да. Ар бир гепатоцит өлгөндөн кийин анын ордуна кайра ошондой клетка бизде пайда болбойт. Ордуна соединительный ткань деп коет, фиброзный ткань. Ошонун менен замещение болуп кетет дагы. Барган сайын ар бир клетка өлгөн сайын ордуна фиброзный ткань пайда болот дагы. Фиброзировать этип, ошондон биз жанагы айтып атпайбызбы, фиброз 1-чи степень, 2-чи, 3-чү, 4-чү степень циррозу деп. Ошону менен анан бизге диагноз коюлат да. Ошон үчүн ар бир клетканы сактап калыш үчүн убагында лечение алуу зарыл. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар, бир канча себептерден улам бул илдет келип чыгышы мүмкүн деп. Анан сиздерге келген бейтаптардан байкайсыздар да, мисалы гепатиттен сырткары дагы жогоруда айттыңыз, жаман адаттардан дагы улам болушу мүмкүн. Сырткары дагы ошол боордун циррозуна калып калган учурлар болду. Эми азыр айтып атпаймынбы, алкогольный гепатит деген дагы бул өтө бул дагы ошол жаман, ошол гепатиттердин бардыгы эле жакшы эмес өзү. Бардыгы эсли боордун клеткасы сакталып калбаса, разрушение боло берсе, ордуна баягы клетка өлгөндөн кийин фиброзный ткань пайда болот дегенден кийин уже фиброз 1-чи степень деп уже башталып уже циррозго өтөт да. Анан бул цирроз стадия менен өтөт. 1-чи стадиясы, 2-чи, 3-чү стадиясы. 1-чи стадиясы бул компенсация деп кой, стадия компенсации. Бул убакта көпчүлүк учурда адамдар өздөрүн жакшынакай эле сезип жүрө берет. Канды текшергенде гана кичине изменение болушу мүмкүн, билирүбүн көтөрүлүп, анан кийин кичине алсызданып ошондой болуп жүрөт. Анан 2-чи субкомпенсация деп коет. Бул убакта уже көбүнчө өзү цирроз оорусу эркектерде көп кездешет экен. Көбүнчө ушу биздин күчтүү полдо көп кездешет экен дагы. Анан кийин эркектерде жанагы тиштери канап, мурду канап, алы куруп, аз-маз мындай өңүндө кер сары тартып, саргылт тартып калат. Анан кийин дискомфорт деп коет, ичи ооруп, оң жагы мындай отурганда сайышып, тыгылып, ушуга окшогон тяжесть в правом подреберье деп ошого окшогон симптомдор. Ичи неустойчивый болуп, бир өтүп, бир катып калып, ошондой симптомдор болот. Андан кийин көбүнчө жана облысение волос деп коет, ошондой болот. Эмчеги кичине өсүп кетиши мүмкүн. Ошого окшогон симптомдор 2-чи стадиясында стадия субкомпенсации деп ошондой кездешет. Анан 3-чү стадиясы бул декомпенсированный стадия. Бул убакта уже биздин ошол цирроздун осложнениялери кетет, уже кабылдоосу. Кровотечение болот, мына бул желудочно-кишечный кровотечение деп коет, ичине суу толот. Анан печёночная энцефалопатия деп коет, баягы билирүбүн көтөрүлгөндө же болбосо баягы азотистый соединениялер деп коет. Жана биздин боор жакшы иштебей калганда бүт зыян заттардын баардыгы канга толгондо, анан кийин мына баш мээге дагы берет да, печёночный энцефалопатия деп коет. Ошондо уйкусу бузулуу, раздражительность, ушуга окшогон көп мындай неврологический симптомдор пайда болуп калат 3-чү стадиясында. Анан бул убакта уже необратимый процесс болот дагы. Биз дары беребиз, бирок кайра эле баягы немелери пайда боло берет дагы. Анан бул убакта биз жанагы пересадка жөнүндө көп ойлонуп калабыз да, 3-чү стадиясындачы.
Анан биринчи стадия кезинде, экинчи стадия болгондо субкомпенсацияда, биринчи стадияга алып келгенде бизде мүмкүнчүлүк бар лечение менен, ушул дары дармектер менен. Эми ошол сироз менен ооругандан кийин эми бизде барда көбүнчө компенсированный стадиясында же болбосо стадия компенсациясында бул адамдарды ушу дарылоо жолу менен өмүрүн 10 жылга чейин узартууга чейин. Эми 50%-никин, 40%-никин экинчи стадиясында уже 40%-никин бир 5 жылга чейин узартууга бизде мындай шарттар бар да. Жогоруда айттыңыз да, боор орган жөнүндө, анан бул боор ооруларында ушул белги бербейт деген маалыматты да окудум да. Ушул эң жаманы ушул белги бербей, анан качан гана өтүшүп кеткен учурда жогоруда айткан белгилер билиниши мүмкүнбү? Эми ошо билинбей жүрүп аткан стадиясы ушу вирустук гепатиттерди убагында биз тактап билбей калган үчүн анан сирозго өтүп кетип атпайбы? А сироздун жана биринчи стадиясында деле көпчүлүгү билбей жүрө берет да. Анан только баягындай обследование кылганда, УЗИ кылганда кичине жана көк талы чоңоюп, кан аздап, билирубин аз маз көтөрүлүп, ошондой эле болуп, ошондо билип калышат. Көпчүлүк учурда ошо компенсация стадиясында дагы келип калышат бизге. Анан эң негизгиси эле бул ошол хронический гепатиттерди өткөрбөгөндүгү да. Анан мисалы үчүн ичимдик ичип жүргөндөр деле өздөрүн билишет, убагында ошо ар кандай мен айткандай жана дискомфорт, симптомдор бүт пайда болот. Бирок ошону сезип турса дагы адам мисалы үчүн алкогольный сирозго өтүп кетип атканда өздөрү ушу кайрылбайт да, себеби ал көнүп калганда, арак ичип, ичимдикке көнүп калгандагы өздөрүн карабай жүрө берет. А гепатиттерде анан көбүнчө ошо гепатит С да латентный формада өткөндүгү үчүн көпчүлүгү ошо сироз оорусун билбей, сезбей калат дагы, сироздун стадиясында бизге келип калат. Жакшы, оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эми ооруну алдын алуу үчүн эң дайым эле айтып келем, ушул сергек жашоо депчи. Гепатит болбош үчүн бизде эми вакцинация деген бар, вакцина алып коюшат. Бардык эле адамдар, мисалы үчүн азыр төрөлгөндө эле гепатит Бга вакцинация кылат. Андан кийин ата энелер балдарын ошол вакцинанын немеси убактысы келгенден кийин 5 жылдан кийин, 7 жылдан кийин алышат вакцинаны. Анан өздөрү дагы уже мына чоң жашоого келгенден кийин өзүбүз уже барып сознательно барып ошол вакцинаны алышыбыз керек. Бул специфическая профилактика деп коет. Анан не специфическая ошол спорт менен заниматься этип, убагында тамактарды жакшы тамактанып, жылда өздөрүнүн ден соолугун кам көрүш үчүн анализдерди тапшырып, өзүнүн жанагы участковый врачтарына кайрылып, ошондой адам өзүн карап жүрүш керек да, гепатит. Эгерде операция боло турган болсо, бизде азыр жугуу жолдору гепатиттердикин баарыбыз билебиз да. Көбүнчө азыр ийне аркылуу, шприц аркылуу, половой путь аркылуу, азыркы бизде мода болуп аткан пирсинги, жана татуировка, татуаж ошого окшогондордон жугуп атпайбы? Маникюрдан көбүнчө ошондой жугат. Ошолорду эми оору жукпаш үчүн вакцинация кылып койсо, эми ошону коркпой бара берет. Бирок ошол иштеген, чөйрөдө иштеген кызматкерлер дагы адамдардын ден соолугуна өтө мындай кайдыгер карабай, акча эле дебестен ошол вирусный гепатит менен жугузуп албайын деген немеде дагы ошо өздөрү тазалыкты кармап, азыр мына бизге ковидке байланыштуу таза бол деп бекер чыкпай атат да, ушундай тазалыкка көңүл буруп, гигиенага көңүл буруп, ошондой кылсак, мына бул кан аркылуу жуга турган ооруларды биз кескин түрдө кыскартабыз деген ойдомун да. Мына ушул вакцина бир жолу алса бул өмүр бою иммунитет сакталабы же болбосо кайсы бир убакытта алып туруш керекпи? Жок, вакцинанын эмеси анын срогу бар да, 5 жылдан кийин кайра ал немеси түшүп калат, концентрациясы түшкөндөн кийин биз текшерип турабыз. 5 жылдан кийин коргой албайт. 5 жылдан кийин коргой албай калат. Кайранан вакцина алышка туура келет. А гепатит Сга вакцина жок. Аны биз өзүбүз коргонушубуз керек. Өзүбүз коргонуп, бир половой партнер болуш керек, же болбосо аны защита кылыш керек. Защита кылып жанагы эмелерди колдонуп жүрүш керек. Анан кийин өзүбүздүн личный баягындай гигиенаны сакташыбыз керек. Өзүбүздүн мочалкабыз, өзүбүздүн жана тырмак ала турган пилка, кайчы, бритвенный изделия бүт бардыгы личный өзүбүздүкү болсо, ошол оорулардан коргонууга мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин операция болгондо, укол алганда кайра мисалы үчүн наркомандардын арасында аябай көп кездешет да гепатит С. Бир шприц менен 2-3 сайып алышы мүмкүн. Ошолордун бардыгын карасак, биз ошол оорулардан сактансак болот.
Вирустук гепатитти пайда кылуучу вирустар кандай шартта жашай албайт, кандай шартта өлөт? Бизде эми вирустук гепатиттерди негизи айтабыз, бул устойчивый вирустарга кирет да. Өтө туруктуу, Туруктуу вирустарга кирет. Мисалы үчүн гепатит Б'нын вирусу муздак жерде дагы канча бир 20 жылга чейин сакталат экен да. Биз исследование кылганда холодильникке коюп кайра текшерип ошондой болот го. Анан өтө ысыкты булар көтөрө албайт, өтө ысыкты. Анан кийин хлораминдерге бул неустойчивый болот. Ошон үчүн хлор содержащий, спирт содержащий эмелерге бул вирустар өлөт, бирок гепатит Б'ныкы, Д'ныкы ошол даже ошол спирт кошулмалары бар немелерге дагы өлбөй калат экен да. Ошон үчүн хлораминге булар устойчивый болот. Негизгисинен ошо тазалыкты алып жүрсөк, өзүбүздү жана коргоп жүрсөк, жанагы вмешательство деп коет, укол жанагындай ашыкча мындай. Мисалы үчүн гепатит менен ооруган адамдын бир жери канап кала турган болсо, ал башка адамдын дагы ошол жери мындай кесилип калып, ошонун каны тие турган болсо жугат атпайбы? Парентеральный вирустар болуп атпайбы? Ошондой убакта жугат да. Ошон үчүн жанагы колдонгон айтып атпайбы? Мочалка, пилка, шприц, жанагы кайчы ошолордун баардыгы одноразовый болуш керек. Мына ушул өнөкөт илдетин алып жүргөн бейтаптардын иммунитети да алсыз болот деп айтылат да. Алар вирустук ар кандай оорулар бар, гепатиттен башка дагы да. Алардын организми кандай күрөшөт? Айталы, COVID-19 илдетин жуктуруп алаган болсо. Азыр эми ушундай бир ковид бизде эми биринчи жолу кездешип, азыр жаңы эпидемия болуп атканда биз дагы ушу ооруларды көп байкап калдык да. Мисалы үчүн ковид менен оорудум дебей эле сапсары болуп, жылтуукасы көтөрүлүп, 800 билирубин, 500 билирубинге чейин көтөрүлүп келип атат адамдарчы. Анан кийин обследование болушат, ковидтин симптомдору жок. Келип карап эле биз текшерип калып калсак, ковидке назначение кылсак, анализин тапшырсак, коронавирус палачный чыгып калып атат. Ушул мурдагы эми бул адамдардын дагы мурда ушул боорлору ооруган же өт жолдору воспаление болгон оорулары болгон да, анан коронавирус чыккандан кийин именно ошо слабый жерлерин өөрчүтүп, ошондой тяжелый болуп ооруп келип атышат да, ошо коронавирус мененчи. Эми бул коронавирусный инфекция бир эле жалгыз эле бул өпкөнү поражение кылбайт да. Бул коронавирус организмге жуккандан кийин эң биринчи иммундук системаны басат экен дагы. Иммунитет түшкөндөн кийин бизде организмде биз өзү бүт микробтор менен чогуу жашайбыз да. Абада бар, ички кишечнигибизде бар, баардык жогубузда бар. Анан кээ бир мисалы үчүн туберкулезный палочканы деле эметип жүргөн, неактивный формасында жүргөндөрү бар. Вирусный гепатиттери ошол жүргөндөр бар неактивный формада. Коронавирус чыккандан кийин иммунитет түшкөндө бүт баягы биздин ичибиздеги инфекциялар, бактериялар, жашынып жаткан ошо вирустардын баары бир сыйра козголот экен да. Ошентип анан көбүнчө бул оорураак формада же болбосо обострение болуп бизге келип калып атат ошол оорулар. Демек, кабылдоолору менен келип атат, коронавирус менен. Жакшы. Мына ушул боордун цирроз оорусун дарылоо жөнүндө айтып берсеңиз, жогоруда азын аулак айтып бердиңиз. Канча убакыт дарыланыш керек, анан кайсы бир убакыттарда сиздерге кайрылып туруш керек де? Эми боордун циррозу менен келгенден кийин бул мен айтпадымбы азыр, дүйнөдө 6 оорунун катарына ушул цирроз оорусу кирет экен да. Келгенден кийин бул эми необратимый процесс деп атпайбы, кайра калыбына келбей турган боордун клеткаларынын поражениясы болуп эсептелет. Муну кайра биз калыбына келтире албайбыз. Бул боорго специфический лечение деп коет, ошол өзүн барып циррозду барып айыктырып кое турган азыр ага лечение жок. Только мына вирусный гепатиттер Б'ларда гана ошо вируска каршы, ошо кайсы вирустан чыккан болсо, если ошого мындай показания болсо, вируска каршы компенсация стадиясында же болбосо экинчи стадиясында вируска каршы дарыларды кошуп беребиз. Анан буларда көбүнчө гепатопротектору деп коет, жанагы боордун клеткаларынын ошо сакталып турушуна жардам бере турган ошо гепатопротекторлор болот. Гепатопротекторлордун основасы бул алар эмнеден турат? Фосфолипидтерден, анан глицеризиновая кислота деп коет. А глицеризиновая кислота бул жанагы солодка деген өсүмдүк бар го, ошонун коренинен алынат дагы. Ошол экөөнүн кошулмасы бар. Гепатопротекторлорду берсек, ошол жакшы жардам берет. Эгерде сарысы көбөйүп кете турган болсо, жанагы желчь, отток нарушение боло турган болсо,
урсасан деп коет, урсо дезоксихолио кислота деген ошону кошуп беребиз. Антиоксиданты дейт, витамин А, Е ошолорду кошуп беребиз. Ошол печендин жанагы клеткаларынын жанагы целостность мембраны деп коет, ошону сактап тура турган ошол дарылар болот. Анан витамины группы Б деп коет, ошолорду беребиз. Анан көбүнчө эми сироз болгондо жанагы симптомдор менен келет да, бизде ичине суу толуп калып. Жанагы ар бир клетка жанагы разрушение болгондон кийин, үстүн жанагы фиброзный ткань басып калгандан кийин биздин боордун жана мен айтып кетип аткан функциялардын бардыгы жок болот. Обменный функцияны жакшырта албай калат. Гормондорду иштеп жөнгө салуу функциясы жаман болот. Анан кандын баягы тоңдуруучу, уютуп коюучу заттардын иштеси жок болуп калганда, ошондо анан кийин ошол функциялар аткарылбай калгандан кийин ошо клеткалардан жана кан тамырлар бизде өтүп турат да, ошол өтүүлөрү начар болот дагы. Анан кийин бизде кызыл өңгөчтөгү, анан ашказандагы веналар кеңейип, анан ошол жерге кичине бирдеме болсо, эрозия болсо же травматизация болсо, кан кусуп башташат. Анан кийин жанагы кандын уютуучу заттар аз чыгып калганда, жана протромбин, фибриноген дегендер аздар чыгып калганда, анда уже тиштер канап, мүлктөрү канап, ошондой болуп, мурун канап, ушул симптомдор пайда болот. Андан кийин жанагы ичине суу толуу пайда болот, ацит деген. Ушул симптомдор менен келет. Биз ошолор менен күрөшөбүз да. Ацитти аздатуу үчүн белок түшүп кетет да, бизде жанагы печень маленький кирпичики деп коет белокторду. Белковый синтетический функция, белокту пайда кылып турган, иштеп турган ошол биздин боорубуз болот. Ошолор иштетилбей чыкпай калат дагы, белок түшөт, альбумин деген түшүп кетет. Биз ошолорго каршы эле ошону восстановление кылыш үчүн эле ушул лечениелерди кылабыз да. Анан эгерде ошол стадиясы уже акыркы стадияга өтүп кеткенде, мунун бир эле жолу калат, ошондо пересадка кылып. Уже полностью жанагы печендин клеткалары фиброзный ткань менен замещение болуп кеткенден кийин, боор иштөө, жанагы жөмдөндүүлүгү жок калат дагы, жанагы суу толуп, кан кусуп, ушундай эле эмелер болуп калат да, өтө оор акыбалда калышат. Печёночный энцефалопатия деп. Ал убакта биз ошол боорду эми пересадка кылгандан башка айла жок калат. Эми пересадка деле бул жанагы немеден, выходтан чыгып кеттүү жанагы жолу эмес болчу. Пересадка кылгандан кийин деле булар ошол боор жана жаң койгон башка бирөөнүн боору кийин жана вирус келип поражение болгонго чейин жашап карап турат дагы. Кайра эгерде вирусный гепатиттер менен ооругандарда ар бир канда, клеткада болот да вирустар. Кайра келип эле ошол таза боорду поражение кылганга чейин жашашат дагы. Кайра дагы анан ошол симптомдор пайда болушу мүмкүн. Эгерде алкогольный сироз боло турган болсо, ал көп кармалышы мүмкүн, 10 жылга чейин кармалып. Ошондо деле иммунный системадан зависит этет да. Эгер жанагы иммунитетти баса турган, отторжение болуп кетпей турган дарыларды ичип турат да буларчы. Бул деле ошол инвалидизацияга алып келет да, бул пересадка деле. Эгерде аны пересадка кылбай койсо, эми тезирээк адам кайтыш болуп кетиши мүмкүн. Пересадка кылса, өмүрү узарат. Чындыгында бүгүнкү күндө ушул боор ооруп, ошо боордун циррозуна кабылгандар көп. Ошол эле учурда чет өлкөгө барайлы деп ушул ар кандай кайрымдуулук иштерин жүргүзүп, акча топтоп ошол жакка аттанып жаткандар дагы көп да. Анан көпчүлүк ойлошот, чындыгында ал жакка барып ошол боорумду алмаштырып келсем, мен толук оорудан сакаям деп. Бул демек өнөкөт илдет болгондуктан кийин дагы дарыланууну талап кылат экен да. Ооба, ошол эгерде ушу боордун сиррозунун себеби вирустук гепатит боло турган болсо, ошол жаңы койгон боорду деле дагы деле ошол вирус келип поражение кылып баштайт да секинден. Ошол пересадка кылгандан кийин деле ошо вируска каршы дарыларды ичип жүрүшөт аларчы. Анан кийин башка бирөөнүн боорун башка бирөө мынтип эми кармап кала албайт да. Аны кармаш үчүн биз жанагы адамдын иммунитетин баса турган, жанагы отторжение болбой турган дарыларды ошол кошо ичип жүрүшөт да, дайыма өмүр өткөнгө чейин ошону кошо ичип жүрүшөт. Эми бул пересадка кылса деле мындай жакшы болбойт, кылбай эле кой деген сөздөн мен таптакыр алысмын. Пересадка кылыш керек. Бул ошол эми биздин лечениенин бир түрү да. Ар бир күн биздин адамдар үчүн, биз эми жашоо үчүн күрөшүп жүрөбүз да бардыгыбызчы. Бир күн жашасаң дагы
Эми бул өзүң үчүн жакшы да, пересадка кылгандан кийин жапжакшынакай 5 жыл 10 жыл жашап жүргөндөр деле бар. Ошон үчүн мен пересадка да кылыш керек. Бул эми акыркы лечениелердин акыркы стадиясынын лечениясы ошол пересадка болуп эсептелет да. Аны кылып 5 күндүк өмүрүң болсо дагы ошону жакшы жашап, балдарыңдын жанында, туугандарыңдын жанында биз 1 күндүк өмүр үчүн күрөшөбүз да өзү негизичи. Ошон үчүн мен пересадкага жасаш керек да, эмичи адамдарчы. Пересадка эгерде мүмкүнчүлүгү болсо кылыш керек. Муктаж болуп калса кылыш керек. Мен совсем кылбай кой дегенден алысмын да пересадканы. Операция болуп келгенден кийин, ушул органды алмаштыргандан кийин, мисалы боор дагы өсүп калыбына келет дейт да. Ошол улам күн өткөн сайын өсөбү? Жок, кайра же ошол эле кесип алган бөлүк эле ошол адам үчүн кызмат кылабы? Ошол бөлүк баягы пересадка кылган башка бирөөнүн ошо донордун боору ошол адамга иштеп берет. Анан разрешение болгон немелердин бардыгы алынат да бул жердечи. Жанагы иштебеген фиброзный ткань менен замещение болуп кеткенден кийин ал уже функциясын жоготту да бул боордун бул бөлүгүчү. Ошо пересадка болгон жанагы биздин бөлүк, койгон бөлүк иштеп берет адамдын организмине. Жакшы, мына ушул дарылануудан сырткары бейтаптагы өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Сиз айттыңыз, өмүр бою дары дармек ичип жүрүш керек деп. Андан сырткары дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Алар кандай жашаш керек? Мисалы, боорун алмаштыргандан кийин спорт менен машыкса болобу, оор жумуштар жасаса болобу, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бизде эми сироз деп учетко алгандан кийин бул жерде эң биринчи биз рекомендацияга жазабыз лечение алгандан кийин. Режим жатканда дагы, чыкканда дагы режим карма деп. Режим, диета деп. Режим деген сөз бул убагында уктап, убагында туруп, убагында тамактануу, бул режимге кирет. А диета деген бул өзгөчө болот биздин боорордун эгер лечениясинде. Диетада бул жерде эми майлуу тамактарды, тугоплавкий жиры деп коет, тоңдурулган майларды таптакыр булар колдонууга болбойт. Мисалы үчүн сары май, койдун майы, уйдун майы ошо тугоплавкий жирлерге кирет да, ошол маргарин, ушуга окшогон майларды сироз менен ооругандар, анан гепатит менен ооругандар жегенге болбойт деп айтабыз. Анан кийин туздуу тамактарды, жанагы сирозду айтып атам да азыр, туздуу тамактарды туздуу ограничивать этебиз. Бир аз болсо дагы 15%ке күнүмдүк ичкен нормасынан түшүрөбүз. Андан кийин ошол бүт щадящий питание деп коет, бүт парга бышырылган овощи, фруктуну көп иштетебиз. Анан белокторду ичке суу толуп кеткенде белоктун дагы суточный нормасы аздайт. Мисалы үчүн бобовыйлар, мисалы үчүн горох, фасоль, ушуга окшогон тамактарды дагы ошол ооруган адамдын тамагынан ошону исключать этебиз. Көбүнчө растительный жирлерди колдонулот, парга бышырылган тамактарды жейт, овощи, фрукты жейт, кашалардын түрлөрү болот, ошол жеңил, ошондой тамактарды 5-6 жолу аз-аздан тез иштеп, ушундай эмеге өткөрөбүз да, тамактанууга. Мисалы үчүн кефирлерди жеңил, айранды дагы мисалы үчүн ачуу уютпай, үйдөн кефирге окшотуп үйүтүп, домашних условиядан ошондой кыл деп айтабыз. Тамактарды ошо диетага өтөт да булар полностью. Анан кийин эми булар спорт менен заниматься эткенге буларга болбойт. Себеби сироз оорусуна булар мүмкүн эмес, өтө физический нагрузкалар, тяжелый труттар буларга болбойт. Сироз деген оору өзү бул инвалидностьдун түрлөрүнө кирет да. Бул оору менен койгондон кийин инвалидность алышат булар. Ошон үчүн өздөрүн булар өтө этияттык менен карап, өздөрүн дайыма анализдерин текшерилип, учетто туруп, врачтын айткандарын угуп жүрүш керек да. Жакшы, сиз айттыңыз да, ушул дайыма врачтын көзөмөлүндө анан дары дармектерди колдонуп туруш керек. Бул учурда мисалы дары дармектерди ар бир эле бейтап өзү каражаты жетишпей калышы мүмкүн да дары дармектергечи. Мамлекет тарабынан дарыланууга кандайдыр бир жеңилдиктер барбы, же болбосо бейтап өзү алып келиш керекпи? Эми азыр ошо гепатит, сироздор менен ооругандарды мамлекет жактан жардам жок да өзү негизи. Вирустук дарыларды деле өздөрү сатып алат. Гепатопротекторлор деле азыр кымбат. Бардыгы адамдар азыр өзүнүн эле чөнтөгүнөн каржылап эле сатып алып жүрүшөт. Чынын айтып келсем, бул ооруларга аябай мындай чындап ичиң ооруйт да.
дарысы кымбат, анын үстүнө оорусу дагы ушундай оор, тяжелый болуп калды. Өздөрү мындай нерв жактан дагы аябай чарчап, буларга психологдордун дагы жардамы керек болуп калат да. Ар бир мисалы үчүн узакка ооруган хронический оорулардын ар бирине психологический мындай подход керек да. Бизде ошо психологдорду да биз көп колдонбойбуз азыр. Ошого эми ушул ооруларга өкмөт жагынан, ушу государство жагынан жардам болсо өтө жакшы болмок да. Эч болбоду дегенде жанагы вирустук гепатиттерге тенофавир арзан эле дары ошолчу. Гепатит Б-ларга ошону бекер кылып койсо дагы өтө жакшы болмок. Гепатопротекторлорду жизненно важный дарылар кирип атпайбы азыр больницаларга, ошолорго кирбей калган дагы анан бүт бардыгы өздөрү сатып алышат. Ошону эми доказательный медицина деп эле айтып атышат. Эми доказательный медицинага башка өлкөлөрдө кирген дарылар бар. Мисалы үчүн фосфоглиф Россиянын доказательный медицинасына кирген, глицеризиновый кислота менен фосфолифидтин составынан турган. Ошол бизде жок, ошо гепатопротекторлор вообще ошо жизненно важный жанагы немелердин эмес катарына кирбей калган дагы анан өздөрү сатып алганга жок. Анан бир ушул гепатиттерге бир единый бир жакшы протоколдор дале иштеп чыга элек да. Бирөөсү бул жакшы десе, бул бир жакшы деп, анан ар түрдүү дарыларды алып келишет. Бир врач урсасан жазса, бирөөсү гептрал жазып, ар кандай ушу жакшы бир клинический протокол деле ушул гепатиттерге иштелип чыга элек да. Чет өлкөлөргө да барып жүрөсүз да, ал жакта чет өлкөдө кандай дарылайт, ушул боюнча айтып берсеңиз. Алардын дарылоонун эффективдүүлүгү канчалык ушул? Эми ал жакта деле ушундай да, бирок эми ал жакта иштелип чыккан өздөрүнчө бир протоколдору бар. Ошону менен лечение алышып, анан кийин көбүнчө сироз менен ооругандарды алар жакта неме да жанагы страхование деп коет. Мисалы үчүн Америкада страхованияга киргендерге ошол дарылар толугу менен эле берилип, ошентип каралат. Анан кийин пересадка мисалы үчүн ошолор өздөрүндө каралган. Эми ал жакта деле медицина мисалы үчүн чет өлкөдө өтө кымбат да, бүт кымбат. Бизде өнүкпөгөн мамлекет болгонубуз үчүн бизде өнүкпөгөн. Эми баягындай үйрөнүп, бул кандай жол менен кандай болсо болот деген эми бизде ошолор кетип атат да. Анан медицина эми бүт эле жерде, көпчүлүк эле жерде бул платный болуп атпайбы? Просто страхованияга кирип, алар өздөрүнүн жанагы закондору бар. Кээ бир жерде бекер кылып беришет, кээ бир жерде өздөрү ошол өздөрүнүн чөнтөгүнөн каржылап алат дегендейчи. Эми гепатиттин немеси бүт эле дүйнө боюнча эле азыр проблемный да. Ошон үчүн азыр айтып атпаймынбы, жылына 40 миллиондон ушул сироздон, боордун сирозунан кайтыш болуп турат экен оорулар депчи. Жакшы. Негизинен мына ушул өнөкөт илдет болгондуктан адамдар өздөрү күрөшүп, анан чындыгында бул оору менен күрөшүү дагы оор. Анан элдер башка жолдорду дагы издеп жатат десем болот да, өздөрүчү. Анан элдик медицина кылып, анан ошол эле учурда ар кандай компаниялар ачылбадыбы? Ошол компаниялардын дары-дармектерине кайрылып, алар канчалык деңгээлде жардам берет? Чындыгында эле жардам береби? Мисалы өзүңүздүн бейтаптарыңыздан байкасаңыз керек. Алар дагы мисалы сиз айткан эле кеңештер менен кошо, мисалы ар кандай биодобавкаларды да колдонуп жүрсө керек. Эми бул боордун сирозун эми жанагы себебин аныктасак эле, бардык эле оорунун себебин аныктасаң, ошол причинный подход боло турган болсо, патогенический подход боло турган болсо, көпчүлүк оору мындай айыкканга толук мүмкүнчүлүк бар да. Эми биздин боордун сирозу бул уже өтүшүп кеткен кабылдоо болгон үчүн биз муну кайра айтып атпайбызбы, калыбына кайра келтире албай турган оорунун түрүнө кирет деп. Бул ооруну табып дагы айыктыра албайт. Бул оорунуга биодобавка ичсе дагы жардам бербейт. Биздин милдет ушу бир гана калып калган функционирующий азыраак болуп калып калган ошол боордун клеткаларын сактап эле тура турган милдетибиз да биздики. Ошол калып калган иштеп аткан клеткаларын сактап, ошого жардам берип, ошол клеткаларын баягы сактап калган эле бир убакыт деле алабыз да. Ошол клеткалар деле бирок жанагы причина менен уже бул необратимый процесс болгондуктан алар деле барган сайын өлүп кете берип, акырында бул сироз деле жанагы 3-стадияга келип жетип келет. Ошон үчүн мен каршымын да, ушу биодобавка ичип койсо жакшы болот экен, бул табыпка барса, кайра ошолорго барып өтүшүп, баягы мурунку состояниясынан дагы начарлап келгендер аябай көп да.
Ошон үчүн эң эле жакшысы ошо врачка кайрылып, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, анализдерин тапшырып өзүң каратып турган оң да. Жакшы. Анан жогоруда айттыңыз да эфир башталганда, ушул төрөлгөндөн эле гепатит илдет менен ымыркайлар төрөлүп калышы мүмкүн деп. Эмне себептен ал атасынан өтөбү же апасынан өтөбү? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бизде азыр мына торч инфекция деп анча көңүл көп бурулбай келет да, торч инфекция. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде ошо торч инфекцияларга 2 жаш баш кошконго чейин текшерилет экен. Баш кошконго чейин текшерилип, анан ошо балалуу болоордун алынан текшерилип, эгерде ошол инфекциялар боло турган болсо, внутриутробный жана инфекциялар, цитомегаловирус, таксоплазмоз, герпес, хламидиоз деген түрлөр бар да, ошол торч инфекцияларга кирет. Ошолорду убагында текшерилип, лечение алып тургандан кийин балалуу болсо, дени сак бала төрөлөт да. Бизде ошол нерсе кылынбайт. Бизде азыр боюнда барда ВИЧ инфекцияга, жанагы васермана, ушуга окшогон өңдүү гепатит Б-га эле алабыз дагы, торч инфекциялар бул жактагы алып кетет дагы. Анан азыр мына акыркы менин ошол наблюдениемде балдардын сирозу дагы аябай көбөйдү да, жаш балдардынчы. Бул жана цитомегаловирусный инфекция деп коет. Ошол көп санда эненин боюнда бар кезинде өтүп кала турган болсо, ошол врожденный цитомегаловирусный гепатит менен төрөлүп атышат. Анан мурда көпчүлүк эле учурда балдар төрөлгөндө жанагы неонатальная желтуха деп койчу да, өзү негизи бала төрөлгөндөн кийин бир 10 күнгө чейин легкая желтушность болуп туруп өтүп кетет. Анан кийин ошол желтухасы азыр 1 айга чейин, 2 айга чейин кармалып калып төрөлүп атат да. Ушунун баардыгы ошо внутриутробный инфекциялар менен төрөлгөн балдарда көп кармалат дагы. Анан мээсинде майда кистозный образованиялар менен, жүрөгүндө порок менен, көбүнчө биздин мына цитомегаловирусный гепатит деп коет, боордун жанагы функциясынын бузулуп, ушундай төрөлгөндөр аябай көп кездешип атышат. Анан цитомегаловирусный гепатиттин бул өтө оор ооруга кирет да, бул дагычы. Бала ушу ичтен эле врожденный гепатит болуп төрөлсө, уже 8 ай, 9 айында барып, боордун сирозу же болбосо вторичный билиарный сироз деп осложнение менен, ошо менен көпчүлүгү кайтыш болуп кетип атат. Ушул оорулар акыркы мезгилде аябай көбөйдү. Ошон үчүн бул вирустардын өзү балдарын оорукчан кылып төрөгөн нези бул ата-энесинин организминде бар да. Бул балага ичтен жугатпайбы, энесинен. Ошого энеси менен атасы текшерилип туруп, жакшынакай бала төрөйм десе, ошол вирустарына лечение алып туруп төрөсө, ушул оорулар менен төрөлбөйт. Андан сырткары эми наследственный тубаса оорулар бар. Тубаса булар эми генный ооруларга кирет, тубаса алар тирозиноз, галактоз, жанагы гемохроматоз, ушуга окшогон оорулар болот. Алар эми төрөлгөндө эле уже ооруп баштайт, бирок алар азыраак кездешет. Азыр көп кездешкен ушу цитомегаловирусный гепатит болуп атат. Анан ошол иштен эле жанагы гепатит кылбастан бул жанагы ходтор бар да, печеньин ичиндеги желчный ходтор. Печень желчеобразующий функциясы бар да. Ошол желчный ходтордун дагы бүтөлүп же частичный баягындай жок болуп төрөлгөндө дагы бала төрөлгөндөн баштап эле саргайып, сарысы кетпей, уже булар дагы 3 айдан 18 айга чейин боордун сирозуна алып келет бул дагы. Демек, сиздин сөзүңүзгө караганда, мисалы гепатит менен ооругандар дагы дарыланып, анан балалуу болсо болот экен. Гепатит менен эми бул азыр мен торч инфекция боюнча айттым да, жанагы балдар саргайып төрөлгөн туурасында. Гепатит Б, С, Д барлар бардыгы бул ата-энелер сөзсүз лечение алышып, текшерилишип, Б барларын, С барларын билгендер ошол неактивный формага айлантып, бизде гепатит Б менен Сны совсем организмден жок кылып кое турган азыр лечение чыккан эмес. Просто ошол вирус көбөйүп аткат го, репликативный фазасы. Активный формасын биз жок кылып, вирустун количествосын нөлгө түшүрүп коебуз да. А так вирус канда бул өмүр бою жүрө берет, ошол вирусный гепатит менен ооругандардыкы делечи. Мисалы үчүн гепатит Сны биз төрөөрдүн алдында сөзсүз жана количественный определение деп текшеребиз. Эгерде ПЦРдан количествосы көп болуп чыга турган болсо, же ПЦР положительный чыга турган болсо, сөзсүз ошол оорусун лечение кылып туруп, анан кийин боюнда болушу зарыл. Эгерде үй бүлөдө аялында же күйөөсүндө гепатит С же Б боло турган болсо, же жаңы үйлөнө турган 2 жаштын бирөөсүнүн гепатити боло турган болсо, сөзсүз жанындагысы гепатит Б боло турган болсо вакцина алат. Гепатит С болсо,
жанагы булар половой путь менен жугуп калат да, жанагы трещина жыныстык жана жолдор микро аркылуу, трещина болгондо жугат. Анан общий колдонгон жанагы личный гигиенага колдоно турган немелерди чогуу колдонуп алса жугат да. Ошолордо гепатит Б-да вакцина алып коюш керек, жанындагы шериги, партнеру. Эгерде гепатит С боло турган болсо, менин гепатит Сым бар деп, ошол күйөөсүнө же аялына жугузбашка аракет кылып, жанагы мен айта турган бүт жанагы гигиенаны сакташ керек да. Өзүнүн нерселери, личный гигиенага колдоно тургандардын баардыгын өзүнүкү болуш керек. Анан кийин жанагы половой контакт болгондо өтө грубый половой контакт болбош керек, трещина башка жанагындай эмелер болбош керек. Ошондой өздөрүн этияттап караш керек дагы. Ар бир төрөй турган балалуу болом деген гепатити бар ата эне өздөрүн каратып, лечение кылып, вирус неактивный формага айланганда гана анан кийин балалуу болом деш керек. Болбосо азыр бизде учетто аябай көп да, бир семьядан баласы, атасы бүт баардыгы чогуу гепатит менен оорушуп, булардын үй бүлөсүнө өтө чоң баягындай зыян да. Ушу баардыгы гепатит болуп оорусачы, ар бири ошо вируска каршы дары алыш керек. Жыл сайын жанагы ПЦР менен активностун текшерип туруш керек. Ошон үчүн бул оору анан жаш эле ичинен жугуп төрөлсө, бул тезирээк циррозго алып келет да. Ичинен врожденный гепатит болуп төрөлгөн бала циррозго тез эле алып келип коет. Ошон үчүн алдын алыш керек. Бул алдын алуунун балдарым жакшы болсун, өзүм жакшы болсун деп бүт алдын алуу керек да. Жакшы. Оорунун алдын алууда санитардык нормалар дагы чындыгында зор мааниге ээ десем болот да. Ошол эле учурда мисалы биз салон кызматына жана стоматологияларга, чач тараштарга барабыз. Анан алардын жумушун тыкыр көзөмөлдөш керекпи деген дагы ой келет да. Сиздер мисалы гепатологдор айтып жатасыздар, бүгүнкү күндө аябай көбөйдү, циррозго кабылгандар да көбөйдү деп. Аларды кандайдыр бир өтө кылдаттык менен көзөмөлдөш керекпи деген дагы ой келет да. Эми бизге баа келгендердин анамнезин сурайбыз да. Же балким ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн эле кызыктар болуп, ал нерсени талап кылыш керекпи барган жерден? Эми ошол экөө тең керек. Талап дагы кылыш керек, өзү дагы өзүнүн алдын алууну, оорунун алдын алууну эстей жүрүш керек да. Мисалы үчүн бизге келгенде сурайбыз да, анамнезин топтогондо, бул эмне болду эле, 6 ай мурда кандай болду, эмне болду деп сурап келесиң, каяктан жугуу жолдорун биз издейбиз да, эпидемиологический анамнез деп коет. Ошондо айтат, мен стоматологдон жугузуп алдым, анан 6 ай мурда же операция болдум эле, же мындай болдум эле деп айтат да. Ошол убакта мисалы үчүн эми булар эми совсем эле бул адамдын өзүнө коюп койсоң да болбойт да. Кээ бир учурда жанагы операцияга экстренный болуп түшүп калышы мүмкүн. Ошол убакта жугуп калса, бул барган адамдын өзүнөн зависит этпейт да. Сен барып өзү зорго тяжелый болуп атса, мени мындай кыл, тигиндей кыл деп айтканга дагы эмеси жетпейт да. Ошон үчүн бул жерде тыкыр ошол медициналык учреждениелерде, мисалы үчүн кээ бир подпольный аборт кылган жерлер бар, мисалы үчүнчү, ошолордун баардыгын тыкыр көзөмөлгө алып, бирок ошол жаш кыздар мисалы үчүн абортты азыр көп кылышат го. Барып алышып, боюнда болуп аборт кылып кой деп эми подпольный жерлерди издешет. Ал жерде может жанагы инструменттери колдонулуп калгандыр, ошо бирөөгө иштетилип калгандыр. Ошого окшогон нерселерди эч ким айта албайт. Ошон үчүн адамдын өзүнөн дагы бул көз каранды. Анан кийин ошол нерсени кылып аткан адамга дагы көз каранды. Ошон үчүн ар бир келген ооруга мындай мен айтат элем да, ушу антисептика, асептика жанага окшогон ушуну мен эми бул бир оорусунан айыктырып кайрада башка оору жуктуруп албайын деп, бул адамдардын аң сезимин өзгөртүш керек да. Адамдын аң сезими өзгөрбөсө, бул азыр таркап кете турган ооруларды токтотуш кыйын да. Бизде мисалы үчүн азыр коронавируста деле өзүбүз күбө болбодукпу? Коронавирус жок дейт, бирөөсү бар дейт. Ушунчалык биз эми адамдардын аң сезимин өзгөртүш өтө кыйын экен да. Түшүнгөнү бар экен, түшүнбөгөнү бар экен. Бизде эми өлкөбүздө азыр мындай болуп калганда, бир сөз айтсаң, ден соолугу жөнүндө ойлогон адам аз да. Бизде только азыр политика жөнүндө эле ойлойт. Мисалы үчүн Facebook'ка, мисалы үчүн ден соолук программасы жөнүндө бир программа кете турган болсо, ага бир деле комментарий деле жазбайт, кызыкпайт деле, окубайт деле. А эгерде бирөө мынтип калыптыр, бир политик мынандай болуп калыптыр десе, ошол жерге миллион неме жазышат да. Биз ошон үчүн ден соолугу жакшы, өнүккөн мамлекет, ден соолугу бар, инвалидность аз мамлекет өнүгөт да. Ошон үчүн биз ден соолукка,
тазалыкка, спортко, айлана чөйрөгө, даже мына жолдо кетип аткан итке дагы жакшы мамиле кылсаң, мисалы үчүн бизде Кыргызстан өнүгүп көп жакшы болот дейм да. Анан отуруп алып эле телевизор карап алып, ал минтиптир, тигил минтиптир деп отургандан, ушу биздин аң сезимибиздин начарлыгынан ушундай оорулар көп, вирустар көп. Мына коронавирустан дагы ишенбей баштап ушунчалык өлүмдүүлүк көп болду да. Ошого мен кыргыз элин чакырып кетет элем, ушу аң сезимибизди оңдойлу, ден соолугубузга кам көрөлү деп. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Чолпон Омурбекова, Акчан медициналык борборунун жетекчиси, жогорку категориядагы дарыгер, гепатолог, гастроэнтеролог, медицина илимдеринин кандидаты болду. Сизге рахмат айтабыз. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Эл кызматында мына ушундай ак кызматыңызды өтөп жүрө бериңиз. Оорубаңыз, оору сыркоодон алыс болуңуз. Ушуну мен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.